Bismillahirrahmanirrahim. Бардық алқыш таңтаулар Алла Таалаға болған болсын, сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға чексіз салам салаваттар болған болсын. Имам Мунзири айтулы чоң алымдың қалеміне таандық Тарғиб китебінде өтө бір маңызды хадис келет. Жашообузда ушул хадисте ой жүгүртүп, амал кылууга, жүзөгө ашырууга тырышсак, жашообуздун кадыры кадимкидей баарыбызга билинмекчи. Жашообузду кадырлап, чыныгы акырет жашоосуна жакшы бир камылга көрүп, даярдыгыбыз мыкты болмокчу. Мынакей Имам Байхақи риваят кылган хадисте бул сахих ишенимдүү тастыкталган хадис. Калат Айшенебиз бизге мындай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын абалын түшүндүрүп бизге жеткирип берип атат. Ма шабия Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам саласата айямин мутавалия. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын башында оор кезеңдер, кыйын күндөр болгон. Ошондой кыйын кезеңдердин бири 3 күн катарынан өзөк жалгап, даамсызып өзөк жалгабай, мындай бир өтө кыйынчылык менен өткөргөн күндөрү дагы болгон. Валау ши'на шаби'на. Албетте, бул бир жалкоолуктун же бир жоктуктун, башканын жакырчылыктын белгиси эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үйүндө байлыгы болот эле. Эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам катуу кааласа, курсагыбыз тоет эле. Элден калбай жашайт эле болгону, валакиннаху кан ю'сиру ала нафсихи. Адамдардын акысын өйдө коюп, өзүнө караганда өзүнөн да муктаж адамдарды жогору коет эле, жогорку орунга дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам албетте бай болгон. Мына ошол болгону мүмкүнчүлүгүндөгү түмөндөгөн байлыктарды казынасындагы муктаж адамдарга таркатканда гана жаны жай алып, өзүнүн үй бүлөсү менен бир күн шүгүр кылып Кудайдын берген жакшылыктарына. Ал эми ушундай ач калган кыйын кезеңдерде сабыр кылып, имандын эки канаты болгон шүгүр менен сабырды кош алып кетип, келечек үммөтүнө, кыяматка чейинки келчү адамдарга чоң бир сабакты таштап кеткен. Эмне үчүн сиздерге мына ушу Египетте туруп, мына ушул хадисти сиздерге жеткирип берип атам, анткени жокчулуктун сыноосуна караганда токчулуктугу кыйын болот экен. Курандан бир канча аяттар, бир канча тастыкталган хадистерде, алымдарыбыздын сөздөрүндө бул нерсе тастыкталып келет, баяндалып кеңири. Жокчулукка караганда токчулуктун сыноосу оор болот экен. Жокчулук ал утурумдуу болот экен, кыйынчылык. Ар бир каран түндүн аркасында жаңырып аткан таң бар, а бирок токчулукта адам көзүн май басып, мындай бир өз тууганын ата-энесине деле мындай бир суздашкан, начар мамиле кылып калышы мүмкүн. Ошон үчүн токчулуктун шокчулугу менен токчулукта мындай бир манчыркап кетпестен, токчулукта көп кетпестен, өзүбүздүн ким экенибизди унутуп кетпестен, ошол колубуздагы бар нерсени муктаждарга жапатырмак бөлүшүп, жакшы иштерди кылууга себепкер болуп калсак, жалпы элдин арасында биз да бактылуу болобуз. Кудай Таалам өзүнүн мээримин, жакшылыгын жаадырмакчы. Аллахым ыраазы болсун.